Алан чырпыктарını biz көчөт катары сууда өстүрүп, тамыр аткандан кийин эксек болот экен да мунучу. Мугалимдик кесипте аркалаган талант Ражабов бул жылы дыйканчылыкта да өзүн сынап көрүүнү чечкен. Каарманым короосуна 3 сотукты ээлеген 2 күнөскана курган. Мында бадыраң жана помидор орун алган. Дыйкан күнөсканада мөмөнүн санына эмес сапатына көңүл буруп, ар кандай дары-дармекти пайдалануудан алыс болгонун айтат. Помидор менен бадыраңды биринчи эккенде мен биогумуска эктим да. Биркет менен чукулап туруп, бир касадан биогумус салып туруп анан эккем. Көчөт жакшы көктөдү, бирдей көктөйт экен биогумуста. Анан биогумуста чоңойгон помидор көчөттүн жалбырактары мындай эме болот экен да, калың болчу, карарып жакшы өсөт. Буга ашыкча химикаттын эмен бериш кереги жок да. Анан биогумустун жакшы жери ошо таза биологический продукт алат экенбиз да. Помидор, бадыраңдар таза чыгат экен, даамдуу болот. Ак өргө айыл суу көйгөйү бар айылдардын катарына кирет. Мындан улам сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында тамчылатып суу кароо ыкмасын тандап алганын айтат. Ал эми бадыраң алгачкы түшүмдүүлүгүн берип, жергиликтүү базарга сатыкка чыгып жатыптыр. Турецкий сорт экен, арзуу деген. Бул негизи 120 күн вегетациялануу мезгили 120 күн деп жазылып да. Анан түшүмдүүлүгү өтө жакшы экен бул бадыраңдын. Антип ар бир жалбырактын астынан 2-ден 3 короо байлап чүн кула эртмесинде өтө жакшы түшүмдүүлүгү. Бадыраңдын даамы анан кийин жыты жакшы экен. Бул клиент көп экен. Бадыраңда өтө тез кирешелүү тармак экен. Бул бүгүн үссөң суу коесуң, эртеге бир күндөн кийин дагы жебейт. Ичебиз. Күнөскана кирешелүү тармак экенин түшүнгөн дыйкан күз айында да бадыраң көчөттөрүн эгүүнү пландоодо. Күзгө дагы бадыраңга кардар көп экен. Күздө баягы сәл жетип банка жапкандар көп болот экен, бадырың помидор алгандар көп. Ошого пландаштырыш керек. Эми анан базардагы содагерлер айтат, өзүбүздүн Кыргызстан. Биз көбүнчө Өзбекстандын товарын сатып алабыз, бадырың, помидорун сиздер көбөйтүңүздөр, эгиңиздер. Акча өзүбүздө калсын дешип атат да азырчы. Эми кичине азыраак апарсаң өзбектер сүйүнөт экен, биздин дыйкандар алып келгенчи. Ал эми жергиликтүү бийликтин берген маалыматына таянсак, 2016-жылдан 2023-жылдар ичинде 399 ишкер тарабынан 19 гектарга жакын жер аянтта күнөсканалар курулган. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.